Саламатсыздарбы балдар? Бүгүн биз сиздер менен китеп дүйнөсүнө саякатка барабыз. Китеп бул балдар маалыматты сактоонун, анын муундан муунга өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражат. Эмесе балдар, мен силерге китептин качан пайда болгону жөнүндө тарыхын кыскача айтып өтөйүн. Алгачкы китепти балдар байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жазышкан экен. Алар жумшак былайым тактачага учтуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып, отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китеп түзүлгөн. Ал эми Кытайда балдар алгачкы китептер бекем жипке кадалып өткөрүлүп, чука бамбука такталар түрүндө болгон экен. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкан алып жибекке жазышкан. Байыркы Египетте ташка такталарга чегип китеп жазышкан. Балдар, силер билесиңерби? Кыргызстанда да ташка чегилген сүрөттөрү бар жер бар. Албетте биздин Саймалуу таш коргоо. Кээ бир таштардын бетинде күндүн сүрөттөрү чегилген. Ал эми кээ бир жерлерден аң улуп, ат минип жүргөн адамдарды байкасак болот. Жана ошондой эле күндү кармаган адамдарды, күндү кийген адамдардын сүрөттөрүн байкайбыз. Бул Скиф сак падышачылыгы убагындагы пайда болгон сүрөттөр деп тарых беттеринде айтылып келет. Анткени Скиф сак падышачылыктары күндү Кудай катары көргөн. Кийинчерээк Египетте папирусты ойлоп табышкан. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып, таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу 10 метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египеттиктер Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египеттен Грецияга, Грециядан Римге өткөн. 13-кылымдан Европадан негизги жазуу материалы катары кагаз колдонулат. 15-кылымда китеп басылып чыга баштаган. Ал эми орустун байыркы кол жазма китеби 11-кылымдарга таандык. Кол жазма доорунда китеп каллиграфиялык өзгөчө сулуулугу менен бааланып, китеп жазылып чыгаруунун көбөйтүүгө өзгөчө көбүрөөк көңүл бурулган. 15-кылымдын 40-жылдарында Европада немец ойлоп табуучусу Иоганн Гутенберг эң жөнөкөй станок ойлоп таап, китеп чыгарып, китеп тарыхына жаңы доор башталган. 15-16-кылымда басмаканалар үнөмдүү, кооз, окуу, эптүү арипттерди издей баштаган. Россияда китеп басууга Федоров жана Мстиславец биринчи жолу ачып 1564-жылы Апостол китеби басып чыгарылган. Эң биринчи китеп балдар бул Апостол китеби болуп саналат. Азыр мен балдар силерге дүйнөдөгү эң оор китеп, эң көлөмдүү китеп, эң кичине китеп, эң кымбат китеп, эң оор китептерди жөнүндө
маалымат айтып өтөйүн деп атам. Баарыңарга кызыктуу болуп атса керек, Демек, дүйнөдөгү эң оор китеп эң биринчи Лондон музейиндеги географиялык атлас болуп саналган. Анын салмагы 320 килограмм болгон. Андан кийин Дубайдагы эң ири соода борборунда көргөзмөдө турган китеп Мухаммед китеби. Бул пайгамбарыбыздын жашоосу жөнүндө кеңири маалымат берилген. Бул китептин салмагы 1500 килограмм. 429 беттен турган бул китеп алтын тамгалар менен жазылган. Ал эми эң көлөмдүү китеп бул 4032 беттен турган Мисс Марл жөнүндөгү 12 роман, 20 аңгеме болуп саналат. Анын салмагы 8 килограмм. Ал эми эң кымбат китеп бул Леонардо да Винчинин Лестернин кодекси деген китеби 31 миллион долларга сатылган. Биз бар болгон китептердин сырткы көрүнүшүн, баасына жана көлөмүнө көңүл бурдук. Бирок маани маңызы китептин сырткы эмес, ички экенин айттырбай эле билсеңиздер керек, Азыркы технологиянын өнүккөн заманында балдар уюлдук телефондо эле электрондук китепчелер бар. Электрондук китепченин пайдасы он чакты китепти көтөрүп жүрбөй, уюлдук китепченин ичиндеги маалыматты окуса болот, китептерди окуса болот. Балдар, силер билесиңерби? Кыргызча эң биринчи китеп качан басылып чыгылган? 110 жыл мурда биздин улуу окумуштуу тилчибиз, коомдук ишмер Ишеналы Арабаевдин күчү менен ошол кишинин демилгеси менен Молдо Кылычтын Киссайы Зилзаласы эң биринчи кыргыздын китеби болуп жарыкка келген. Кыргыз элинин бактысына Ак Жолтой карылгач китеп болду деп эсептелинген. Анын артынан эле Ишеналы Арабаевдин, Касым Тыныстановдун китептери чыккан. Кийин басма Ташкентте, Кыргызстанда жөнгө салынган. Балдар, биз эң биринчи мектепке киргенде эле алифбе китебин колго алабыз. Эң биринчи алифбени Ишеналы Арабаев түзгөн. Кыргыздын туңгуч алифбеси 1924 жылы реформаланган араб алфавитинен жарык көргөн. Улуттук алифбе китеби мазмундуу жана түзүлүшү билим жана тарбия берүүчүлүк мүмкүнчүлүгү боюнча уламдан улам өркүндөп келатат. Азыр биз 13-чү алифбени колубузда кармап окуп жаткан убагыбыз. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасындагы кошкон эң чоң зор салымы эпостун башкы каарманы Манас болуп эсептелинет. Манас кыргыз элинин улуу баатырлык эпосу. Манас эпосу дүйнөнүн жүзүндөгү эң чоң эпоска поэма болуп эсептелинет. 500.553 ырсабынан турат. Көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы үчилтик куралып саналат. Манас китеби, Манас эпосу 84.830 саптан турат. Семетей эпосу 337.775 саптан турат. Сейтек
17.948 саптан турат. Манас эпосунун өзүн гана алганда эң чоң көлөмдөр бул манасчыларга таандык. Бул манасчыларды билесиздер: Саякбай Каралаев, Юсуп Мамай, Сагынбай Орозбаков. Манас китеби кыргыз элинин рухий, өнөргүс, тарыхый булагы болуп саналат. Биз сыймыктана турган, кыргыз эли сыймыктана турган ЮНЕСКОга кирген Манас айтуу, Манас китеби болуп саналган. Манас эпосунда кыргыз элинин баалуулуктары, үрп-адат, салт-санаалары бардыгы чагылдырылган. Чыңгыз Айтматов айтып өткөндөй, кыргыз элинин рухунун туу чокусу болгон бул Манас китеби деп айтып кеткен. Эмесе балдар, кийинки сөз биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов боюнча болмокчу. Чыңгыз Айтматов дүйнөгө кыргызды тааныткан жазуучу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көптөгөн тилдерге которулду. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көптөгөн кинолор тартылды. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен көптөгөн мамлекет кыргызды тааныды. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун китеп дүйнөсүндө өзүнчө орду бар, өзүнчө бир тема. Чыңгыз Айтматовдун китептери көп тилге которулган. Ошондуктан Айтматовдун окурмандары абдан көп. Кийинки басылып чыккан 8 томдук китебинде Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармалары камтылган. Бул китеп окурмандары үчүн эң керектүү китеп болуп калды. Эң акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда деген чыгарма болду. Ал эми балдар, биз бүгүнкү китеп саякатын аяктадык. Сизлерге абдан жакты деп ойлойм. Ал эми балдар, силер дагы кайсы китепти сүйүп окуйсуңар? Кайсы китеп силерге жагат? Кийинки тапшырмада, кийинки сабакта айтып бересиздер.